Кийинки сөз Эсенаманов Замирбек Садбакасовичте. Рахмат, урматтуу төрага. Мен өз оюмду билдирип коеюн деп чечтим. Себеби ушул отраслевой комитетте тигил комитеттин төрагасы болгом. Мына Азамат Арапаевтагы комитеттин төрагасы, Жайчыбек мынакей Ким Рыспаевтагы комитеттин төрагасы. Бирок мен министр болуп иштегем да. Закон жагындагы салыштырганга мүмкүнчүлүгүм болуп атат, анан практический применение законундагы салыштырганга мүмкүнчүлүгүм болуп атат да. Эми калыс сөзүмдү айтайын. Биздин конституция боюнча недра является исключительной собственностью государства. Мен азыркы сүйлөгөн депутаттарды түшүнөм. Либерализация экономики дегенди түшүнөм. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы деген дагы бир түшүнүк бар да. Ошол жерде мына бүгүн былтыр 2019 жылы 93 миллиард доходный часть государства болду. Реальный экономикада. 20 жылда корректировка кылып бердик, бюджетти кабыл алып, президент кол койду. Ал жерде 95,6-96 миллиард болуп жүрөт. То есть рост экономики, реальный экономикада асыл эле болуп атпайбы? Анан бул ушул жерде айтып атасыздар, бардык экономиканын локомотиви бул тоо кен өнөр жайы, бул энергетика, ана айыл чарбасы. Ушуга байланыштуу бүгүнкү киргизип аткан комитет тарабынан законопроекттерди мен айтат элем колдош керек. Күзүндө ойлоруңар болсо, урматтуу менин коллегаларым, жазуу жүзүндө киргизип, анан бир ортого алып чыгалы. Себеби бул законопроекти, бул обсуждение жалпы эл карап турат. Бекеринен жанагы инвесторлор келгенде карама каршы болуп местный население иштетпей чыккан жери жок. Жанагы 2% менен отчисление ал 10 секунд. Ушул законопроектти бүгүн киргизип, экинчи окууда баягы түз жолуна түшөбүз деген ойдомун, колдоп койсоңуздар. Рахмат. Рахмат.